25 сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Турак-жай кооперативтерин юстиция, ички иштер министрлиги жана Улуттук банк көзөмөлдөйт. Министрлер кабинети турак-жай курулуш кооперативтеринин ишин көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган жөнүндөгү жобону бекитти. Ага ылайык кооперативтердин ишин юстиция министрлиги, ички иштер министрлиги жана Улуттук банк көзөмөлдөйт. Министрлер кабинетинен токтом турак-жай кооперативтерин натыйжалуу жана сарамжалдуу башкарууну камсыз кылуу максатында иштелип чыкканын белгилешти. Акыркы жылдары өлкөдө турак-жай кооперативтеринин акчасын алдаткандар көбөйдү. Ихсан, Эмаком сыяктуу бир нече кооперативтерге карата кылмыш иши козголуп, жетекчилери камалган. Жогорку кеңеш 25 сентябрдагы жыйынында Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирүү өтүнүчүн четке какты. Аны 2 депутат колдоп, 71 каршы добуш берди. Төрага Нурланбек Шакиев бул боюнча комментарий берип, парламент туура чечим кабыл алганын билдирди. Бул өтө маанилүү маселе болчу. Эгемендик жылдары өлкөбүздө бир топ кыйынчылыктар болду. Жакшысынан жаманы көп болду. Анда туңгуч президент катары Аскар Акаевдин да күнөөсү бар. Анын ичинде Аксы окуясы. Бул маселеге аксылык шайлоочулар тынчсызданып көз салып жатышкан. Парламент туура чечим кабыл алды деп ойлойм. Буга тарых жана эл баа берет, деди Шакиев. Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирүү өтүнүчү менен парламентке кайрылганы 5 сентябрда белгилүү болгон. Кийинчерээк Акаевдин арызы боюнча президент Садыр Жапаров пикирин билдирген. Ал бул маселе боюнча чечимди парламент өзү кабыл алышы керектигин, ал өз пикирин таңуулай албастыгын айткан. Аскар Акаев Кыргызстандын биринчи качкын президенти. Ал өлкөнү 15 жылдан ашык башкарган. 2005-жылдагы Жоо газынын инкылабынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Акаевдин бийлиги өлкөдөгү коррупция, бийликти узурпациялоо, ошондой эле Жалал Абад облусунун Аксы районунун Боз Биек айылында өткөн тынчтык митингинде жарандарга курал колдонуусу менен эсте калган. Азыр экс-президент макамы Сооронбай Жээнбеков менен Роза Отунбаевада гана бар. УКМК жаш балдарды сатууга шектелген топтун мүчөлөрү кармалды. УКМК жашы жетилек балдарды мыйзамсыз асырап, аларды сатуу үчүн Кыргызстандан алып чыгууга адистешкен топтун мүчөлөрүн кармады. Аталган кылмыштуу уюм 2022-жылдан бери ар кандай айла амал, паракордук жана мыйзамсыз жол менен социалдык жактан аярлуу үй бүлөлөрдүн балдарына толук камкордук көрүү укугун алганы аныкталган, дешти атайын кызматтан. Кыргызстандык жана чет элдиктерден турган топтун ишине карата адам сатуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. 20-сентябрда шектүүлөр кармалып, тергөө абагына киргизилди. Тергөө уланууда. Бишкек мэри кырсыктарга байланыштуу автобус айдоочуларына эскертүү берди. Кала башчысы Айбек Жунушалиев жаңы автобустар жол кырсыгына кабылып, эреже бузуулар көбөйүп жатканына байланыштуу коомдук транспорттун айдоочуларына эскертүү берди. Президенттин колдоосу менен Бишкекке 1000 жаңы автобус сатып алынды. Бирөөнү сүзүп кетсеңер, автобустун ичиндеги жүргүнчүнү майып кылып алсаңар эмне болот? Биздин азыркы саясат баарына бирдей мыйзамды, эрежелерди сактоо, деди ал. Мэриянын басма сөз кызматы жол эрежесин бузган 30 айдоочу иштен алына турганын кошумчалады. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Аида Исатбек кызы автобустардын катышуусундагы жол кырсыгынын саны күндөн күнгө өсүп белгилеп, айдоочуларды окутуу керектигин айтты. Азыр жер кургакта эле канча деген автобусту талкалашты. Эртең кар түшсө эмне болорун Кудай билет. Ошондон улам суранат элем, айдоочуларды курска жаздырып, семинар өтүү керек. Болбой баратса, коомдук транспорт үчүн айдоочуларды даярдоочу мектеп ачалы, деди эл өкүлү. Куликовский кондитердик үйүнө 20 миллион сом айып салынды. Салык кызматы Куликовский кондитердик үйүнө мөөнөтү өтүп кеткен азыктарды жок кылуудагы мыйзам бузуулар үчүн айып салды. Бул тууралуу компаниянын башкы директору Денис Кайваронский Азаттыкка билдирди. Ал учурда компания кадимки тартипте иштеп жатканын белгиледи. Биз үчүн таң калыштуу болгон талапка күбө болдук. Эми биз бул системага ылайыкташып, мыйзамдын баарын аткарганга аракет кылабыз, деди ал. Анын айтымында, ишканага карата коюлган негизги доомат компаниянын башкы соода түйүндөрүндө сатылып жаткан мөөнөтү өтүп кеткен азыктарды эсептеп чыгарууга байланыштуу болгон. Мыйзамга ылайык мындай азыктар Соода өнөр жай палатасынын атайын комиссиясынын катышуусу менен жок кылынышы керек. Бирок Кайваронский мөөнөтү өткөн азыктарды кайтаруу күн сайын болгондуктан аталган эрежени сактоого мүмкүн болбогонун жана жумушту атайын комиссиянын катышуусу жок, өз алдынча жасашканын айтты. Соода өнөр жай палатасы ишкана мөөнөтү өтүп кеткен азыктарды жок кылуу боюнча аларга бир да жолу кайрылбаганын белгиледи. Буга чейин 4-сентябрда жергиликтүү басылмалар жеке булактарына таянып, УКМК кызматкерлери Куликовскийдин кеңсесин тинтүүгө алышканын жазган. Анда ишкананын документтери жана компьютерлери алынып, бухгалтердик кабинетке мөөр басылганы айтылган. Тинтүүнүн себеби салыктык мыйзам бузуулар экени болжолдонгон. УКМК бул тууралуу эч кандай маалымат бере элек.